Cebin talas elin kırgız atam manas de olur. Aylanayın berekem var, da sensin berekem geçetiniz atam ölgönden sangazına dünya çarçıp gelgen ekensin. Атаңдын кыргыз журт күнөмүнө болот деп аңгемени Легендаға айланган талант Болот Шамшиев кино тармагына дипломдук иши үчүн тарткан Манасчы аттуу даректүү тасмасы менен кирген. Режиссердун бул тырмак алды чыгармасы 1965 жылы Германияда өткөн кинофестивалда баш байгеге татыган. Акын жана журналист Төлөн Шамшиевдин үй бүлөсүндө төрөлгөн режиссер бала кезинен искусствого жакын болгонун кесиптеши Геннадий Базаров эскерет. После школы он работал на киностудии микрофонщиком. Мектепти аяктагандан кийин Болот киностудияда микрофон кармагыч болуп иштеген. Андан кийин бүткүл Орусиялык мамлекеттик кинематография институтунда окуган. Аны аяктап жатып дипломдук иши үчүн Манасчы деген алгачкы фильмин тарткан. Ал дүйнөгө Саякбай Каралаев деген уникалдуу адамды тааныткан. Кыргызстан деген өлкөдө миллиондогон саптарды оозеки айткан Манасчы бар экенин көрсөткөн. Он уходил в степь и пел там свои песни. Сородичи решили, что он сошел с ума. Андан кийин Болот Шамшиев Мухтар Ауезовдун чыгармасынын негизинде Караш фильмин тартып, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовду дүйнөгө тааныткан. Таланттуу режиссер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме, Эрте жаздагы турналар, Фудзиямадагы кадыртун чыгармаларын экрандаштырып, бир топ абройлуу сыйлыктарды алган. Анын режиссерлук эмгектери кыргыз киносунун алтын фондуна кирген. Кыргыз киносунда Болот Шамшиевдин орду опол тоодо экенин Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигет Кадырбеков белгилейт. Мен Ак кемени кайрадан окуп чыктым жакында эле. Ошондогу чыгармадагы каармандар менен кинодогу каармандардын окшоштугун айтты. Бул адамдын кырааттуулугу, парасаттуулугу чында эле Орозкулду сүрөттөй келгенде Орозбек Кутманалиевдин өзү. Мен дайым айтам, Курасава Япония үчүн кандай болсо, Болот атабыз биз үчүн да ошондой. Кезинде кино тармагында иштегендер Болот Шамшиевдин тасмасына түшкөн актер киноакадемияны бүтүп чыгат деп келишкен. Режиссердун актерлор менен иштешүү чеберчилигин Ак кемедеги баланын образын аткарган Нургазы Сыдыгалиев айтып берди. Жанагы музыкада мындай бар, фальш дегенчи. Мисалы, туура эмес нотаны басып алсаң, же окшотуп ойноп атсаң, ошо фальшты вот Бек Шамшиев жаман көрчү да. Не деген ар бир эпизод болсо деле, ар бир какой-то деталь болсо да, ошонун баарын ойноп чыкчу. Анан негизи бул өзү карачы да. И что интересно, в белом пароходе символ суета. Кызыгы, Ак кемеде сүйүт да тартылган. Бешиктеги ымыркайды агып бараткан жеринен бугу сактап калган. Бөрү зынданда кичинекей Чыңгыз тартылган. Ошондуктан ар бирибиз Болоттун баардык үй бүлө мүчөсүн экрандан көргөнбүз. Кыргыз киносунда Мелис Убукеев, Төлөмүш Океев, Геннадий Базаров менен катар кыргыз кереметин жараткан режиссер катары таанымал Болот Шамшиевдин кызы Сүйүтай Шамшиева атасынын атын, жасаган эмгектерин жаңы муунга таанытууну токтотпоорун айтат. Он в последние годы он писал много, он выпустил 2 книги. Акыркы жылдары атам көп жазды. Эсимде жана Кава эр жүрөк деген 2 китебин чыгарып кетти. Ал ушул акыркы китеби боюнча Кожомкулдун атасы Кава жөнүндө фильм тартууну пландап жүргөн. Жада калса ооруканада жатканда да пландап жатты. Ал бүт пландарын дептерге жазчу. 2020 жылы муну кылам, 2021 жылы буларды жасайм деп жазып алган. Биз да юбилейлик жашында чоң маареке өткөрөбүз деп жүргөнбүз. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Биз атамдын атынан акыркы пландарын ишке ашыргыбыз келет. Ну так получилось, что мы хотим в честь его памяти все это воплотить. Акча берилбей калды, ошентип киносун тарта албай калган. Ал абдан мындай арманда болуп жүрдү да, мен кино тартпай калдым деп. Залкар инсандын замандаштары Болот Шамшиев акыркы 30 жылга чукул убакытта бир да кино тарткан жок, ага тартууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Ал сүрөткер катары татыктуу бааланган жок деп көп айтышат. Учурунда көңүл бурулуп, мамлекет тарабынан каражат бөлүнгөндө дагы канча шедеврлерди жаратмак деп эскеришет. Ошол чыгармачылык кризис жылдарында Болот Шамшиев саясатка көңүл бура баштаганын экс-спикер Зайнидин Курманов белгиледи. СССРдин депутаты Верховный Совет СССР, Кыргыз Чоргу кеңештин 11 созунун депутаты болгон. Андан кийин дипломатиялык кызматта иштеген, генеральный консул ОАЭде, Араб Эмираттарында. Андан башка госагентство туризм жактан
ал жерден жетектеп келген, ошентип бир нече кызматтарды жасаган, жакшы иштеп берген. Бирок ошо жумушту ал мезгилдүү, убактылуу жумуш деп карап жаткан, анткени максаты бир гана болчу. Кино тартмай. Болот Шамшиевдин аты кыргыздын улуттук оюну көкбөрүдө да көп эскерилет. Ал азыркы көкбөрү оюнунун биринчи эрежелерин иштеп чыккан. Үй бүлөдө жумшак мүнөздөгү ата, өз ишине талапты катуу койгон режиссердун көп тараптуу инсан болгонун Шамшиевдин мурдагы жубайы кыргыз эл артисти Айтурган Темирова белгилейт. Ал аябай ар тараптуу адам болчу. Мүмкүн ал мугалим болсо деле атактуу мүмкүн мугалим болмо. Канча балдарды өстүрмөк, ошол эле кино, ошол эле институттарда режиссерский факультет ачып же артисттик факультет ачтырып, ошо Шамшиев иштеттирип койгон болсо деле, азыр өзүнө бир экинчи өзүнө окшогон режиссерлор тарбия алып чыкмак, артисттер талантлуу, атактуу болуп чыгышмак, тааныштуу болуп да. Кыргызстандын жана СССРдин эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Манас ордендеринин кавалери, дагы башка көптөгөн атамекендик жана чет элдик сыйлыктардын лауреаты болгон Болот Шамшиевдин көзү тирүү болгондо быйыл 80ге чыкмак. Ал 2019-жылдын 21-декабрында дүйнөдөн кайткан. Айдана Топчубаева, Бектор Стамкулов, Азаттык, Бишкек.